Мен Кадыров Сагынбек Махмад Омарович, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын көз микрохирургия бөлүмүнүн офтальмолог дарыгери болуп иштейм. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында буюрса 5 жылдан бери эмгектенип келем. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада көзгө дарт аныктоо жана операциялар жүргүзүүдө бүт жабдыктар менен камсыз болгонбуз. Бул жабдыгыбыз ошол айтып кеткендей оптикалык когеренттүү томограф, кубаттуулугу боюнча Кыргызстанда жападан жалгыз аппарат. Бүгүнкү күндө керек болсо кээ бир учурларда жеке клиникалардан кайра бизге жөнөткөн учурлар болуп келет. Андыктан биздин ишибизди аябай жеңилдетип, бизге бир кыйла мындай жардам берип келет да. Бул жабдыгыбыз болсо оптикалык биометр деп аталат. Бул жабдыктын жардамында биз ушу катаракта оорусу боюнча бейтаптарга операция пландоодо колдонобуз. Анан кайсыл кандай диоптриядагы, кандай кубаттуулуктагы көздүн ичине линзаны салабыз, ушул аппараттын жардамында аныктайбыз. Жабдыгыбыз болсо көз басымын өлчөөчү бесконтактный тонометр деп коебуз. Көзгө эч кандай жабдык менен тийбестен туруп, ошо көздүн басымын аныктоого жардам берет. Көздүн давлениясын өлчөөчү аппаратыбыз да. Экинчи жабдыгыбыз болсо бул авторефрактор кератометр деп коет, көздүн жана плюс минусун аныктап берүүчү аппаратыбыз. Бул болсо шилевая лампа деп коет, же көздүн жанагы ичиндеги оптикалык средаларды ушул жабдыктын жардамында бизге чоңойтуп көрсөтүп берет. Ар кандай минималдуу көздө көз көрүүлөрдү аныктап берүүчү жабдыгыбыз аппарат. Бейтабыз 73 жашта, кечээ операция болгон. Жалгыз көзүн операция кылганбыз. Бир көзү травма аркылуу көрбөй калган. Операцияны катаракта оорусу боюнча жасалган. Операцияны факоэмульсификация методу менен жасаганбыз. То есть эч кандай чоң кесүүлөрсүз, жип менен тигүүлөрсүз жасалган. Бүгүн бейтаптын көрүүсү 100% болду. Эртең менен текшергенибизде абдан жакшы жыйынтык. Буюрса, 1-2 күн биздин көзөмөлүбүз болот, андан кийинки уже үйгө барып дарыларга. Көзүңүз жакшы, сонун кандай көрүп атасыз? Емтонус. Фамилияңыз жазайын, Бул жака. Ошол жерде жашыл плюс чыгат, ошо плюсту карап турасыз, Бул аппарат бардык бөлүктөрүн бизге тартып көрсөтүп бере алат. Бизге көрүнбөгөн жерлерин көрсөтүп бере алат да. Ошондуктан биз бул аппараттын жардамында операциянын жыйынтыгын алдын ала мындай прогноздосок болот. Бет операциядан кийин кандай жыйынтык болот, эмне себептен көзүн начар көрүп атат, ошону бизге көзүн жанагы тор челинде болгон өзгөрүүлөрдү ушул аппараттын жардамы менен көрөбүз. Аксакал катаракта оорусу менен келген, бир көзү травма аркылуу көрбөй калган, субатрофия деп коебуз. Жападан жалгыз көз болгон. Ошол экинчи көзүндө катаракта оорусу өрчүп, көрүүсүн начарлап, кыйналгандыктан бизге кайрылган. Биз ушул жабдыктардын жардамында дарт аныктап, катаракта оорусу аныкталгандыктан кечээ күнү операция жасаганбыз. Бүгүнкү күндө аксакалдын көрүүсү 100%. Операцияны дагы жанагы заманбап ыкма менен эч кандай чоң кийлигүүчүлөрсүз факоэмульсификация методу менен жасаганбыз. Болгон 2 мм жанагындай көзөнөкчөлөр менен жасаганбыз да. Азыр бул жерден сетчаткасын, көзүнүн тор челинин арка тамырын абалын көрсөк болот, аябай жакшы. До операция деле, операция чейинки, операциядан кийин деле мисалы башыңыз көтөрүп жазасыз болот. Операция чейин деле бул аппараттын жардамы менен биз ушул дарт аныктоодо аябай чоң жардам берет. Мурда бизде жеке клиникаларга жөнөтүүгө аргасыз болсок, бүгүнкү күндө ошол аппараттардын баардыгы бизде өзүбүздө бар. Медицинаны тандоого ошол менин ата-энемдин кеңеши менен ошол медицинаны тандап алдык. Ушул кесибибизди ошончалык катуу сүйгөндүктөн биз эртең менен келебиз дагы. Өзү жумуш убактысы 3-тө бүткөн болсо, биз ушу 5-6га чейин ушу бейтаптар менен калып, ошолор менен жанагы занимация этип, дарылап келатабыз.